сумка токуп атам. Жаңы жылдызча болот экен. Жаңы узор менен. Дарыгерлик кесиптин ээси Тахмина Мусапырова жиптен мындай саркештүү сумкаларды токуганды үйрөнүп алганы аны хоббиге айландырган. Онлайн аркылуу окуудан өткөн кол өнөрчү бир сумканы 2 күндүн ичинде эле токуп бүтүрөт. Кардарларды интернет менен тааныштар аркылуу таап жатыптыр. Айрыкча шаар жергесиндеги айымдар арасында суроо талап жаратып жаткан сумкалардын артыкчылыгы анын бышыктыгында. Кытайдын сумкасы деген 3 ай, 1 ай көтөргөндө эле уже бул колдору сыйрылып, уже жарабай калат, уже аны ыргытканга уже эметишет. А меники деген жууп коюп, машинкага салып коюп, жууп коюп, кайра көтөрө берсең болот. Бул вечный болот. Бул даже өзүбүздү жыртат болуш керек бул жиптер деп ойлойм да. Менче иши бул. Анан бир жагынан колго токулган, качественный токулган, бир жери үзүлүп кетпейт, бир жери сөгүлүп кетпейт деген ошондой деп эметем да, өзүм аракет кылам. Анан мунун баары токулуш дагы аябай эме менен, бекиткенде дагы аябай катуу бекитем. Элеттик айымдын айтымында жакынкы аралыкта эле өздөштүрүп алган хобби аны күнүмдүк түйшүктөн алаксытып, киреше табууга да шыктандырып койгон. Көз майын коротуп токуган сумкалардын баасы деле асман чапчыбайт. Болгону 800дөн 1500 сомго чейинки каражатты түзөт. Айыл жергесилер деген көбүнчөсү баягы кымбат экен дейт да, көбүнчөсүчү. Өзүбүздүн натуральный колубуз менен, кол эмгек менен жасаганды мындай түшүнө алышпай атат да. Ошо айыл жергесилер айыл жергеси эмне арзаныраак деп эметишет да көбүнчөсү. Анан муну эмгегин, көз майын, анан эмеси жип шуусу болуп эле бүт топ болуп кетет. Андан тышкары жалаң эле жип эмес, момундай эме фурнитураларын алам. Булар качественнысын алганы аракет кылам. Бул фурнитуралар мынакей, бул замоктору дагы аябай качественный булар. Эметкенге муну такканга жолдошум жардам берет, мен өзүм эмете албайм жакшы. Катуу да булчу. Аябай бекиткенге действительно катуу бекитип бергенге ушу жолдошум бекитип берет мунучу. Баштыктардан сырткары жерге төшөлө турган килемче сувенирлерди да токуган Тахмина Мусапырова Жети Өгүз районунун Ак Дөбө айылынын тургуну. Азыркы тапта анын колунан жаралган мектеп окуучуларынын асылма сумкалары айылда популярдуулукка ээ болуп жатат. Себеби мындай сумкалардын алгачкыларын ал өзүнүн балдарына токуп берген. Аны көргөн ата-энелер балдарына буйртма берүүдө. Бүгүнкү күндө деген эми баягы только эле заказга иштейм да. Мага заказ берсе, эметем, токуп берем да. Мынакей просто мен бул сумкаларды кызыгып атып эле токуп салгам да менчи. Муну ушундай токуп көрөйүнчү, ушундай токуп көрөйүнчү деп. Булар заказ эмес булар. Өзүм эле для себя токугам да, үйрөнүпчү. Башында жаңы эметип атканда ушуларды токуп эметкем да. Анан ушу заказдарымды кичине алып кетип калды, уже токулган эмелеримдичи. Мага деген ушу айыл жергесинен бул рюкзактарга заказ берди. Мектептегилерге көтөргөнгө. Мындан сырткары элеттик айым айылдаштарына тез жардам көрсөтүп, алардын сураныштарын аткаруу менен сыркоолоп калгандарды да эмдеп берип турат экен. Алдыда кол өнөрчүлүгүн улантып, айылдагы жаштарды дагы үйдө олтуруп эле киреше табууга үйрөтүүнү мерчемдеп жатыптыр. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ысык көл жаңылыктары, Жети Өгүз району.